Айыл чарба азыктарын экспорттоо багытында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоо иштери улантылууда. Мурда маалымдалгандай, УКМК тарабынан мамлекеттин айыл чарба азыктарын ЯЭП өлкөлөрүнө ташуунун жол жоболоруна талдоо жүргүзүлүп, анын натыйжасында айыл чарба азыктарын сыртка тоскоолдуксуз экспорттоодо жасалма тоскоолдуктарды жараткан, өз ара бири-бири менен сүйлөшүп алган кызмат адамдарынын жана жеке компаниялардын туруктуу тобу аныкталган. Мындай иш-аракеттердин жыйынтыгында айыл чарба өндүрүүчүлөр ЯЭП өлкөлөрүнө азыктардын үзгүлтүксүз өтүшү үчүн кызмат адамдарына жана логистикалык компанияларга ири суммадагы акча төлөөгө мажбур болушкан. Тергөөнүн жыйынтыгы менен Айыл суу чарба жана региондук өнүгүү министрлигинин алдындагы өсүмдүктөрдү коргоо жана карантиндөө бөлүмүнүн башчысы кармалды. Буга байланыштуу Бишкек шаарынын райондук соту кармалган адамга тергөө мөөнөтүнө карата баш коргоо чарасын карайт. УКМК бул кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо жана жоопко тартуу боюнча ишин улантууда.